Тилек Кыдырмаевич, кош келдиңиз. Рахмат. Сизди көптөн бери келтире албай атабыз. Эми ооруп калсак ошол экен да. Машина деле май алмаштырганга стоо керек экен го. Түшүндүк. Мына сиздин келтирүүнүн себеби мындай болот да. Кайсы министрдин мезгилинде канча кредит алынганы такташ керек да. Өзүңүз билесиз, түндүк түштүк жолу ар кайсы министрдин кезинде көп сумма алынып, элдин айтышы боюнча жейилип кеткен билесиз да. Эми бул азыр Тарас Суу Самыр жолу 95 миллион сиздин мезгилиңизде алынып жатат. Сиз жооп бересиз да туурабы? Жейилип кетеби, эмне болуп кетет, өзүңүз жооп бересиз, туура айтамбы? Ошол үчүн чакырганбыз министрлер жооп берсин деп. Эми тема боюнча бул келишимде Open Bit'ти бир нерсе бар экен, пункт бар экен. Билесизби? Кытайлык компаниялар качат деген. Кытайлык компаниялардан China Road'тон башка бизде жок бул компаниялар. Эми бул болсо неме да, өзүбүзгө белгилүү болгондой тендер жарыяланат. Жок, ошо тендерде именно ушундай бир мурун кайсы бир министр учурунда Кытайлык компаниялардын кызыкчылыктарын лоббировать этип, ушул пунктты киргизип кеткен дейт. Карап коесузбу, Open Bit деген жардамчылыктан сурайсызбы? Ошо Open Bit'тин негизинде бир гана кытайлык компаниялар качат дейт да. Башка компаниялар кача албайт дейт. Ушундай пункт бар экен да. Карап туруп сизге жооп берип коелу. Неге China Road деп атам? Кыргызстандын бүткүл жерин China Road куруп атат да. Сапаттан начар билесиз. Айтып кетейин, Бишкек Нарын Торгач жолунда өзүңүз барып атасыз, секиртмелер бар. Нарындар билгендер аны айланып өтүшөт, билбегендер урулат бир жерге. Ушуну China Road'га жасатсаңыз болобу, болбойбу? Эми бул жана кепилдик мөөнөтү болгондо, ошо кепилдик мөөнөтүндө ошол убагында чыккан немелерди ошолор жасап берет. Андан кийинкиси болсо, если Минтранс балансланса, Минтранс жасайт. Түшүндүм. Ошо карап кепилдик бүтүп калып атпайбы? Бирок аны China Road жасаган. China Road'ту жолу 10 жылга жетпей калды. Башка катыштырбай койсоңор болбойбу? Жок, мен жана жогоруда айтып кетпедимби, ошо кепилдик мөөнөтү бар деп. Түшүндүм, бирок дагы эле катышып атпайбы China Road? Көрдүңөр да 10 жылдык жолу бузулуп калды да. Биз кредиттер алып атабыз, эми жолубуздун сапаты бир 20 жыл 30 жыл болсо деп тилейбиз да, туурабы? Ар 5 жыл сайын эле жол алмаштырып берсек, карыз кыла бербейсизби? Ошону айтып атам. Ошону бир карап коесузбу? Кайсы жерде экен, точно ошол жагын айтып койсоңуз, мен ошол жерде карап көрөйүн. Жардамчыларга карасаңыз, Open Bit деген нерсени жокко чыгарып, бүт качсын, ким качабы? Качы берсин. Жок, бул туура да, ошол ачык болуш керек экен тендер. Ошону карап койсоңуз бар экен ушул. Карап көрөйүн. Биздин сунушубуз. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, азыркы Кыргызстанда салынып жаткан жолдордун сапаты. Сапатын карап койсоңуз, неге дегенде, нарын жолдорун айтып кетмекчимин, сапаты төмөн болуп атат да. Не себептен төмөн болгонун билбейм, же контроль жакшы эмеспи? Сапатын карап койсоңуз. Сапатын карап атабыз. Сапатын карап. Сапатын ошо белгилүү мөөнөттөргө ошо жооп берген дефектный акт болот. Дефектный период болот. Ошо дефектный периодуна ошол жана салыктан кишилердин немеси сапаты начар болуп ошол жактан немелер чыкса, брактар чыкса, ошол жана подрядчик болобу же ким салса, ошолор жооп берет да. Хорошо. Биз өткөн жума күнү Кадамжайга барып келдик да. Биздин топтун жыйыны болуп, жолдон Нокат жолун көрдүк. Депутаттар ошо көрдүк. Сапаты бир аз начар бар экен да. Ош Нокаттын жолубу? Ооба. Ош Нокат жолуна болсо любой проверкага даярбыз аяктан. Жок, мен айткан жерим жок. Экинчи слойдун качан басасыздар? Экинчи слойдун болсо азыр ошол жакта болсо немелер каралып атат, тротуарлар каралып атат, лотоктор каралып атат, освещениясы бар, бүт проектisi боюнча. Ошол проектилер боюнча иш жүрүп атат. Эмдиги жылы басып калабыз да, шымасын басабыз 6 сантиметрди. Жок, негизи качан басыш керек? Биринчи слойдон экинчи слой негизи качан басыш керек? Бул болсо 2024-жылдын аягына чейин бүтүрүш. Жок, негизи эмдиги жылы басабыз. Биринчи слойдон качан басат деген? Экинчи план боюнча эмдиги жылга басабыз, 24-жылы басабыз. Жок, снипти бар да. Снип боюнча 2024. Базыла береби, проблема жокпу? Анда аяктан проблема жок. График боюнча кетип барат ал иш. Жок, түшүнүп атам, график боюнча кетип атат. Астыңкы слой жарабай калса эмне болот? Астыңкы слой эмне себептен жарабай калат? 10 сантиметр басылса. Жарабай калбайт. Башка жерлердин баарын жолду салып атсак 6 сантиметр басылып атса, биякта 9 сантиметр басылып атса. Тилек Кыдырмаевич, мага жөн жооп берсеңиз. Жок, ал сапатына жооп беребиз да биз. Нарын аэропорту боюнча. Аэропорттун жолу эмне болду? Өткөндө жибергем, сизге да жибергенбиз. Аэропорттун жолунун сапаты. Комиссия чыгып барып карап келди. Ошол жерлер болсо жана аныкталган жерлер менен сиз айтпадым, дефектный период боюнча деп. Дефектный ошол. Аныкталган жерин айтып коеюн. Аэропорт кончу полосага чөп чыгып калды. Жок, ошол снипте кандай каралган? Ошол жерде айтып атпаймынбы? Ошол жерлерден болсо каралган жер эмеси, дефектный периодтор боюнча ошол жактын баарын устранение жасап атышат. Дефектный период эмес да. Асфальт базылган, самолет конуп турган полоса ал. Полосага чөп чыгып калды. Качествосуна жооп беребиз. Жок, жооп беребиз сөз бүтпөйт да. Мамлекеттин канча акчасы кетип атат?
Ошол айтпаймынбыз деген немесе ким ошол күнөөлүү болсо ошонун эсебинен жасалынат. Үмүткан Нургазиевна, карап коесузбу, Нарындын аэропорту боюнча каттап коесузбу, тиешелүү ишкерлер эме кызматкерлер жибересизби, карап көрүшсүн. Себеп дегенде СНИП боюнча башкача экен. Астын катмарын алып, чөп чыга турган катмарын алып туруп салыш керек экен. Будай буюрса бүтүп калса Нарын аэропортуна самолет конот. А чөп чыга баштады. Самолет кантип конот? Түшүнүксүз. Сизден сураныч, карап коесузбу? Андан тышкары, Тилек мырза, көпүрөлөр боюнча өткөндө маселе көтөрүлдү. Эки Нарын көпүрөсү бар, Нарын суунун башында. Көпүрө чөйүн деп калды. Азыр калкка көмүр жеткириш үчүн машиналар өтө албай турат. Качан оңолот, качан бүтөт? Камил Громович. Көпүрөнүн жеринде барып көрүп келишкен, азыр проектisi жасалып атат, кийинки жылы киргизебиз планга. Кийинки жылы жасалат да буюрса? Жасалат. Элге айта берейин жасалат деп. Ден план эмесин проектисин жасап даярдайбыз, акча толук кандуу бөлүнсө бүтүрөбүз. Мындай отпой, Тилек мырза азыр көпүрө чыгып калса, эл калып кетет. Бир эле көпүрө өтө турган көпүрө бар. Башка жок ал жерде. Эл өзүнчө бөлүнүп калат. Кандай кылабыз? Ошол бияктан жооп берет атпайбы? Проектисин карап, Проекттин карайбыз деп атпайбы. Сиз деле жооп бербеңиз. Нарын өткөндө эмдиги жылы жасайбыз деп атпайбы? Өткөндө азыр ошол приоритеттин көпүрөлөрүн топтун жыйыны болуп, сиз менен сүйлөшкөнбүз жыйында. Жолдорду бүтүп беребиз дегенсиз. Ушунга чейин бүтө элек Нарын жолдору. Основалар коюлган, асфальт басылып элек. Качан басылат? Нарын ишинде жакшы иштер жүрүп атат. Нарын ишин айткан жокмун. Ат башын жолдор айтам. Нарын жолдор айтам. Болгон иштин баары жүрүп атат. График боюнча келе атат азыр иштери. Эмне, кар менен чогуу асфальт басасыңарбы? Көрөбүз ошол немесин тиги погодасын карап келе атабыз. Погода суук болсо салбайбыз. Погода кечкиси минуска чыгып баштады уже. Андай немелерди салбайбыз. Жок, сиз сөз бербеңиздер, быйыл бүтүрөм деп. Сөз бергенде график менен келе атабыз биз. Жол салып келе атабыз. Биз туруп алган жокпуз да. Иш мындай да. Сиз менен жакшы сүйлөшүп атам, жакшы сүйлөшсөңүз. Жок, мен жооп берип атам деске. Сиз өзүңүз сөзүңүз болуп атат бияка. Быйыл бүтүп берет. Макул дегенсиз. Өткөндө Рыспек мырза да сөз бергенсиз. Туура айтамбы, Рыспек мырза? Быйыл бүтүрөбүз дегенсиңер. Качан бүтөт? Улам Болотбекович азыр айтпадыбы, график менен жазалып атат Нарын ичинде жолдор. Астабайлар кылынган, эмчилик кайра кылыш үчүн акча керек. Кайра жүрө бересиз ушинтип коюу эле. Тилек мырза, сизден сураныч. Карап коесузбу ушуну, Нарын жолдорун. Андан тышкары, акыркы сизден суранычым, Нарын 8-март жолу бар. Ал жерде Хутрак дала, Эмгек дала, 8-март Шоро, Аккудук айылы бар. Рыспек мырза жакшы билет. Өмүрү асфальт көрөлүк. Кайсы бу немеден маратканда, Бишкек Нарын Торгаттан маратканда? Жок, аяктан эмес. Тескеринче Актылга баратканда көпүрөдөн кирип кетесиз. Аркы бетте, Нарын аркы бети. Ошокту карап коесузбу? Өмүрү асфальт көрөлүк. Хорошо, карап коебуз. Ошону сизден сураныч, бир кредит аласыңарбы, не аласыңарбы бүтүп бересиңерби, сураныч, Рахмат.